Muzikalık tergö. Muzikalık tergö berүүsü. Assalamu alaikum, qadırlı görarman. Biz atayın Oşko gelip, ошол Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Талипов менен жолугушууну эңсеп, ал киши менен кененирээк маек кургубуз келип, мына Кудай насип кылып эшигинин алдында кирип бара жатабыз. Экинчи этажда экен, бул Ош мамлекеттик музыка факультети. Бул жерде гана керемет жакшы адамдар бектенет, алар жөнүндө дагы берүүбүздү кайрылабыз. Азыр мына ошол агабыздын иш бөлмөсүнө баш багабыз, Кудай буйрса. Эгемберди Талипов деген кишинин кабинети ушул жер. Үнү чыгып атат. Саламатсыздарбы, урматтуу бизди көрүп тургандар? Музыкалык тергөө берүүсүнүн экинчи көрсөтүүсүн баштайбыз. Мен бүгүн атайын ушул Ошко Эгемберди Талипов деген биздин композитор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистин издеп келдим. Лай-ла-лай, ла-ла-лай ойноп атат мына. Кайыкта. Эми азыр тыкылдатып, бул киши менен Кудай буйрса көрүшөбүз. Музыкалык тергөөдөн. О, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Келе кой. Келиңиз кандай жакшыбы? Жакшысызбы? Мен келе атам деп кабар берип койбойсуңбу? Андай болбойт да, бул музыкалык тергөө деген ушундай экен да, атайын баягы күтпөй турган жерден издеп келип анан тартып алыш керек экен. Эшиктин алдында турдум да. Тургандай мен ойноп аттыңыз. Кайсы жылдар чыкты эле ушуларыңыз? Бул 70 азыр эстейинчи. Бул обонун чыкканына көп жыл болуп кетти. Менимче 73-жыл болгон. Мен төрөлгөн жылы сиз обон жазып баштапсыз. Жок, бул менин кийинки обон. Кийинки обондоруңузбу? Жанагы сенин көзүң, анан алгачкы махабат беле, сүйүү эле. Сенин көзүң, Айтчы секет деген эң алгачкы обондорум бул 71-жылы чыккан. 71-жылдары? Азыркы сен айткан Кызырда кайыкта деген бул 73-жылкы. Акыбалдарыңыз кандай? Жакшы эми. Кичине сурашайлычы мында. Кичине ооруп атат деп угам. Кичине ден соолугум бар. Азыр Аллага шүгүр жакшымын, жакшы. Анан музыкалык тергөө деген биринчи берүүмдө Анара Мадиеваны тарткам да. Анда менин мындай профессионалдуу камерам жок болчу, анан сотка менен тарткам. Анан кой Ошко барып ушул Эгемберди Талипов деген агамды тартып келбесем, баягы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамды алганына деле аз эле болду. Анан ким эле барып Эгемберди Талиповду тартып атыптыр деген ой келип анан бир атайын сапар алып келдим да. Рахматиним. Калган сөз учугун азыр олтуруп алып акырын суроо жооп менен маектешебиз. Muzikalık tergөө берүүсү. Кичине ыйлак болуп калды дейт жеңем, чынбы? Ыйлактыгым дагы эле бар. Азыр мына бизди көрүп тургандарга ыйлап бере аласызбы? Азыр сени менен сүйлөшүп атып делечи, өзүмчөчү толкунданып кетипчи. Ыйла бериши мүмкүн да. Сүйлөп атканда бир жакшы ойлор менен сүйлөшүп, жакшы тилектерди айтып, өзүмчө ыраазы болуп кетем деп кызыктай болупчу. Анан жеңең келип кала шу ыйлактыгым койчу деп. Мен дейм, атайлап ыйлаган жокмун деймин. Атайлап ыйлаган жок. Мынаяктан пайда болуп кетсе кандай кылам? Азыр эстеттиң эле дагы пайда болуп кеткен суу. Өмүрдүн эң ширин мезгили кайсыл жашта болот экен? Эми иним, өмүрдүн ширини мына бул жашта, бул жашыңда десең менин түшүнүгүмдө туура эмес болуп калат. Өмүрдүн ширини Алла Таала Кудайым шу төрөлгөн күнүңдөн баштап канча жашты буйрат, канча өмүрдү буйрат. Кудайдан тилейбиз узун өмүр, ден соолук, ырыскы тилейбиз. Алланын ар бир берген күнү, ар бир берген жылы, ар бир берген айлары өмүрдүн. Менимче
өмүр толугу менен өзү ширин го дейм. Жакшы. Мен тайнем Раматлык Бейишоğlu айтчу эле да. Тиги жакшы дос издеш керек балам, жакшы дос издеш керек. Душман өзү табыла берет депчи. Эң жакын досторуңуз жашоодо ким саналуу болуш керек? Бир экөөнү айта аласызбы? Ушул досум жакшылык, жамандык башыма түшкөндө дароо тиги айт, буга айт деп мындай эстеген досторуңуздун аттары ким? Бар досторум, менде дос көп. Ушу жашымданчы менде ушул аябай дос күтүндүм, досторум көп. Анан кийин жашым токтонуп калгандан кийин мындай билинет экен. Достордун чыныгы ушу жан күйдүрүп, жанымдагы досум, чогуу жүргөн досум, бирге өскөн досум деп. Ушу айылда досторум көп эле, көпчүлүгү каза болуп өттү, айрымдары бар. Эми жанымда жакын жүргөн досумда Орозбек деген досум бар. Ушул Ошто жашайт. Ошто Орозбек деген жашыбызда тең. Ушундай анан Кара Суудан Сыдык деген досум бар. Курбан акыным Сыдык деген досум бар. Өзгөндөн Тентик Каримович деген досум бар. Ушул досторум ушундай чогуу Табылды деген досум бар. Табылды деген армейский аскерде чогуу болгонбуз. Ушундай азыр деле бир той топо бирдеңелер болуп калса чогуу отурабыз. Достор чогулуп алып отуруп, өзүбүзчө маектешип, ушундай достун бир өзүнчө бир сүйлөп отурганда өзүнчө аскерлашып, каткырып, күлүп жайнап отура турган бир немеси бар го. Ооба, керемети бар, Керемети бар. Бир аксакал киши айтты эле да. Эме депчи. Мен айттым да. Бул кайсыл учур мындай көп ойлонтот экен өмүрдөгү десем айтат. Агай деп жүргөн эле адамдар бир күнү ата деп калса чочуйт экенсиң депчи. Анысы кандай бул карлыктын да өзүнүн бир дөөлөттүү бир сонун саптары бар да барга окшогон, Ооба да. Өзүнүн бир сонун ыргактары бар дегендей. Өмүрлүк жарыңыз жеңем бул чүйдүн кызы да, чүйдүн чүрөгү. Чүрөгү. Чүрөгү болсо да чүйдүн жактакай кызы да. Ооба, анан эми бул эгенеке көз тийбесин деп атат да. Жеңем азыр деле баягы табында сырыда кеткен эмес, сырыда өчкөн эмес да жеңемдичи. Ооба, аябай аткандагысы. Анан бир аял затындагы өзгөчө касиетин айтып бериңизчи ушу жеңемдин. Ушул касиети буркунучта керемет деп айта аласызбы? Өзгөчө касиети мен 21 жыл болду ачкыл кычкылды таштаганмын да. 21 жыл болду. Ачкыл кычкылды. Ошол ачкыл кычкылды таштай элекке чейин чыдаган. Эрте менен ушундай жаркырап кийинип алып жумушка чыгып кетем. Кеч келгенде баягы көрүнүш сал башкачараак болуп келем. Анда ачкыл кычкылды алып жүргөн мезгилим дос көп, товарыш көп. Эрте менен кетем, кечке маал эмес, түн жарым болгондо келемин. Кайра эрте менен бүтүн кийимдеримди үтүктөп тазалап коюп, дайым ошол менин бардык жашоодогу мен тараптан болгон окуялардын баарына кечиримдүү да, баарына кечиримдүү. Анан сезем да, биз эми экөөбүз жашыбыздан мен 20 жашымда, жеңең 18 жашында турмуш курдук да. Ошонон бу кандайдыр кийин келип, мындан келди, мен келмейинче чайын иче албай отурат да. Күтөт. Чайын иче албай. Анан акыры менин жаштыгымда балким анча кадырлай албасам дагы кийин жашым токтолуп калгандан кийин апам эскерткен да. Эгемберди балам, сен бир нерсени унутпагын. Seni dep uşul zora, seni dep te alыс жерден seni dep kelgen, seni menen жашайм деп мына сен ушунун ушул жакшылыгын унутпагын, балам, сен муну азыр эң эле таянганы сенсиң, эң эле ишенгени сенсиң деп. Ушу кулагымда өтө сонун отурган экен да. Ана кийин анан деп. Анан жылдар өттү, мына 2 уулду болдук, 2 кызды болдук, 8 неберелүү болдук. Айылда туугандыктарым, айылда мектеп, мен чоң атамдын атына коюлган, Ботобеков деп. Мен чоң атамдын атында мектеп, чоң килейге мектеп, бир айыл өкмөт эл. Айылдагы туугандыктарым Кудайга шүгүр көп. Бүт бардыгы менен сүйлөшүп, мага караганда да жеңеңди бая туугандыктар көбүрөөк сыйлашат да. Жакшы. Жанагы сонун ырыңыз бар да. Жанымда дагы бир аз
Олтуруңуз деп эми музыкалык тергөө болгондон кийин тергеп сураш керек. Муну кимге арнагансыз? Бул чыгарма мындай болду. Маранбек, сен өзүң өтө мыкты такшалган оюнчулардын сап башында турган күчтүү оюнчусун. Сен түшүнөсүң мен айткан сөзгө. Бул Абдыраш Нурбаев деген акын агам бар эле. Драматылык бул киши кайтыш болгон. Кыйла жыл болуп калды. Ошол киши бир күн өзгөндө анда мен Ошко көчүп келдик. Мен үйдө бирөө кыйкырат жолдо. Эй деп эле үн чыгат. Анан чыксам машина менен келиптир. Күйөө баласы менин айылымдан болот экен. Күйөө баласын тааныйм. Ал экөөбүз шатыр учураштык. Абдыраш экенimiz сыртынан таанышып жүргөнбүз. Билчелем. Ал Эгемберди мен келдим. Ичкери кириң десем, жо биз шашып кетебиз. Мынанда конверт ичинде 11 ыр бар. Өзүм тандап койгон. Ушулар ичинен сага эмнеси жакса, кайсы тема жакса ошону колдонуп коерсуң деп. Эми акындар дагы ушу оюнчулар менен жакын болгонду жакшы көрүшөт го. Биз дейт да, биз дагы жакшы акындар менен таанышып, ошолордун китептери менен байланышта болсок деп. Анан нанос тийди да шашылып кете беришти. Анан шашылбай отуруп ошо үйдө жатып алып, диванда чалкамда жатып алып бирден талдап окусам, ырды бул жанымда дагы бир аз деген ырдын өзүнүн темасы, аты Суранам экен. Суранам. Анан бул кызык болду. Болупту да Суранам деген, анан ошол менен фортепиано менен отуруп алып, үйдө фортепианам бар. Ошол отуруп алып, өзүмчө кыңгылдап, баягы ыргактарыны дарып эле келе койгон жок, о бир кыйла убакыт өттү. Анан Өзгөн районунан неме келип калды? Бишкектен ыркесе. Ыркесе келип калды. Кара Шорого жакындап калганда аябай бир көркөмдүк сонун бир жаратылышы, сонун бир жерге бардык. Эми жап-жашыл ушу баягы килемдей эле болуп турат. Бирок баягы турган орду бир жери дөң, бир жери ылдый. Анан анча-мынча дарактар тизилип, мындай өзүнчө бир порядка менен ийилген дарактар турат. Мен анан айттым, бир Искендер деген кыякчы аксакал киши бар эле. Мен айттым, Искендер аба, мына жерди өзүнчө бир карта менен эккендей болуп турат. Бул жер, мына дарактар кандай мындай болуп өздөрүнчө порядка менен мындай тизилип эгилип калгансем, Эгемберди. Мына олтургандардын бирөөсү да сураган жок дейт. Олтурган адамдардын бирөөсү да сурап койгон жок дейт. Сен ушуну сурадың дейт. Бул жерде килейген чоң айыл болгон дейт. Чоң айыл болгон. Илгери бир кокусук жаман иш болуп, ушул жерге көчкү жүрүп, бир айылды басып калган дейт. Биз азыр ошол жерде турабыз дейт. Бул мына тартып келгенде билбейт дейт. Бишкектиктер муну билбейт дейт. Муну мына өзүнүн райондо жетекчилер же башка кимди бирөө дагы бир башка жер тандаңыздар. Сиздер баягы өтө мындай жерге келип жайгашыпсыздар деп 2 күн 3 күн запись болгон. Анан эми ал тигилерге кантип түшүндүрөбүз Бишкекке? Ошондо мен ушуларды жаңы ырдатып барганмын. Дилбар Дыйканбаева деген окуусун бүтүп келген жакшынакай ырчы мага жээнде болуп кетет экен. Булар мына Кызыл Сеңирге жакындагы калган айылда куршаптан чыга бергенде бир айылдан экен. Ошо үнү күчтүү аябай. Ошого ырдатканмын. 4 куплет болчу. 4 куплет болчу. Анан ошо запись болуп аткан күнү келди, Дилбар келип айтты. Эгемберди агай, бир куплетин алып коебуз. Кайсы куплет алып коюш керек? Бир куплет алып койбосок, жакында эле турмушка чыккан экен да. Күйөө балаңыз менен үйдө жаңжал чыгып кетпесин. Ошол ырдын куплетин аз пианино менен сиз кайталап бериңиз. Биз ошон сиздин өзүңүздүн оозуңуз менен ырдаганыңызды угалы. Ошол кайсы куплет алдым дебейсиңби? Суранам тосолучу күндү бирге, суранам тосолучу түндү бирге, суранам баягындай күлүп жайнап, суранам тосолучу жыттайлычу гүлдү бирге, тосолу күндү бирге, тосолу түндү бирге дейт да. Ушул куплет жанагы менин карындашым жээниме бир аз тура келбей калгандай сезилиптир да. Ошентип ушул куплет алып койбоймунбу? Көрсө Абдыраш Нурбаевдин, акын агамдын баягы ырындагы кульминация ушул куплет экен да. Ушул куплет калып кетет. Кийин аркасынан башкачылар ырдайт. Дегеле жана калып кеткен куплетти чапта албай койдум да. Канайма ошону ырдап көрүңүз бир.
bir körüp aşık boldum, içim tız-tız. Yürekti sezim derdi oygottunuz. Soranam öçürbösten oş olottun. Canımda dağ biraz, canımda dağ biraz olturunuz. Yüreğim içim tız-tız, sezimde oygottunuz. Soranam öçürbösten oş olottun. Canımda dağ biraz, canımda dağ biraz olturunuz. Soranam tosoluçu kündü birgen. Soranam tosoluçu tündü birge. Soranam bayağıday gülüp jaynap. Soranam jıttaylıçı, soranam jıttaylıçı güldü birge. Tosolu kündü birge, tosolu tündü birge. Soranam bayağıday gülüp jaynap. Soranam jıttaylıçı, soranam jıttaylıçı güldü birge. Soranam ketpeseniz içim tız-tız. Yürekti sezim derdi oygottunuz. Cılını boş olottun ilebinin. Canımda dağ biraz, canımda dağ biraz olturunuz. Yüreğim içim tız-tız, sezimde oygottunuz. Cılınıp boş olottun ilebinin. Canımda dağ biraz, canımda dağ biraz olturunuz. Soranam dağ biraz olturunuz. Tosolu kündü birge, soranam tosolu tündü birge. Soranam bayağınday gülüp jaynap. Soranam jıttaylıçı güldü birge. Oşol bayağı akın, ağam Abduraşit Urbaev'tin ırındagı 4 kuplet içinde kulminasiya uşul jerde keldi. Uşul kuplet alınıp kalbay bu. Oşendi bu kuplet degele keyin arlaşmadı da jabışmadı. Hem ayla Allah şöyle buyurgan eкен деген. Жакшы, анан акыркы жылдардагы Самара Каримова ардаган. Ооба. Атама деп аталып жүрөт. Ушул ырдын тарыхын айтып берсеңиз. Бул кандай болуп жазылган, сөзү кимдики, качан жазгансыз, эмне түрткү берген? Бул мен азыр şu акындардын ичинен агам таластык агам ким эле акын баягы? Анатай Өмүркан. Анатай Өмүрканов агам. Карачы мен баягы памятим азмат демолотчута баягы кичине ден соолукка байланышуучу. Анатай Өмүрканов агамдын көп сөздөрүнө оон жаратканмын. Анан Самара Каримова өмүрлүк жолдошу Асан Мансуров беле? Асан Мансуров. Асан Мансуров экөө ушул кабинетке келишти. Келишип анан айтып калды. Сизге биз бир суранычыбыз бар. Кандай сураныч? Деги мен колумдан келе турган ишпи десем, şu hareket kılыңызчы. Атага арнап, ата жөнүндө бир оон жаратып берсеңиз. Мен айттым, биз оончулар оон жаратабыз. Дегенде ал үчүн сөз табышым керек деп. Анан китептерди үйдө мен бүтүн şu акындардын китептери абдан көп да үйдөчү. Бар акындардын китептери бар.
eskilerden başlap bugünkü күнгө чейин жакын. Анан барактап отурамын. Акыры анан Анатай Өмүрканов китебинен табылды да. Анан Анатай Өмүрканов агам анан телефон менен байланыштым, көрсүлөшүп турабыз. Бирок ал кишинин темасы сагынганда апамды болчу. Темасы сагынганда апамды болчу. Ошол эле сөздөр, ошол эле куплеттер апасын айтып атат. Апамды деп. Анан мен атилердин заказы мага сагынганда атамды, ата жөнүндө болсун. Анан мен эми улуу адам Анатай Өмүрканов мен бир айтып көрөйүн, макул болобу да болбойбу? Диван Анатай байка ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, сүйлөшүп атабыз экөөбүз. Анан айттым, сиздин мынабу китебиңиздин мынанчанчы бетинде мынандай деген бир тексттериңиз бар, жазган ырларыңыз. Анын аты апа жөнүндө болуп атат. Ыр сагынганда апамды болуп калып атат. Ушуну сагынганда атамды деп обонго койсом уруксат берилесизби байке десем, ай Эгемберди, атаңды сагынасыңбы, апаңды сагынасыңбы? Какая разница дедилер. Эч айырмасы жок го. Мен макулмун деди. Жаздыра бер деп. Анан жакшы болду, агам уруксат берди деп, анан кийин сагынганда атамды деп ат коюп, анан тигилер келип угуп жактырышып, анан Самара өмүрлүк жолдошу Асан менен келип отурушуп, анан Самара айтты, агай, ушуларыңызды башка эч кимге бере көрбөйм. Менден башка да бирөө ырчы илип кетпесин. Жок, бул берген заказ силердики. Силердин немеңер боюнча бул жаралып атат. Менде андай мүнөз, андай бел жок. Болду, сага ыр кетти, бол сага кетти. Анан ошентип анан бул Оштон 3 адамга аранжировка жасатыптыр Майрамбек. Оштон 3 аранжировка иштетип өздөрүнө жакпай, негедир купунубузга толбой атат деп. Анан мага жагып эле тургансың. Боло берет го десем, жок, негедир көңүлүңүзгө толуп жакпай атат деп. Анан Ташкентте бир өзбек жигит бар экен. Ташкентте иштейт экен, өзү Ошто экен. Ал жигит кыргызчаларды, казакчаларды, орусчаларды, өзбекче, уйгурчаларды, бардык элдин ырларыны аранжировка иштеген ушундай өтө популярный жигит экен да. Анан ошо Ташкентке барышыптыр. Ташкентке барып, мен ол жигитти каяктан билейин? Ташкентте эмне ишим бар, ол жигитти каяктан билмекмин? Анан барса ал жигитке да болду иште берейин деп, анан ошол аранжировкасын иштеген экен, жагыптыр өздөрүнө. Анан келип, анан мага биринчи угузушту. Анан мен айттым, мыкты дедим. Мен жакшы да дебейм, мыкты дейм, мыкты болуптур. Жакшы, үнүңө да олтуруптур. Анан ошону менен эми сизге дагы бир кызыгын айтып коеюн деп калды. Кандай десем, ошол мезгилде Самара Каримованын атасы ооруп Лейлекте төшөктө жаткан экен. Эшигерге чыкпайчы. Анан ата, ана сизге арнап, ырап келдим десе, атасы майра макул угайын деп. Ошо жаткан жеринде угузуптур. Угузса атасы көзүнө жаш ирмеп, жаш алып. Дейт, бир маалда дейт, баягы өзүнчө төшөктө жаткан адам мени кармагылачы колтугуман деп дейт. Эшикке чыгып бир басып кетсе болду. Карачы. Муну угуп дагы абдан өзүмчө курсам болдум. Ал убакта ыйлагым, онда ыйлактым жок эле. Анан кандай болсо дагы Самара атасын курсан кылыптыр деп разы болуп калдым. Кийин анан ошолорду анан атасыны өзү болуп бир клип кылышып тартып жүрүштү. Ал клипке анча мынча адамдар болду. Клиптин сал башкача мезгилдегидей болуп калды. Мен айттым, эми клипти жасагандар өздөрүнө жактыбы, өздөрү жагып бүт баарына ошол төлөмдөрүнө көтөрүп баарына. Анан кандай кылып тартса өздөрү, силер мындай кылып тартып коюпсуңар, мындай кылсаңар болот эле деп мен аны айтканда туура келбей калат. Эң негизгиси мага ошол ырды элге популярный кылып ырда берген үчүн ошо Самара кызыма рахмат, Асанга да рахмат деп. Бул ырдын тарыхы ушундай, сагынганда атамды деп. Эң биринчи сөзүн жазган Анатай агама. Анатай агам күчтүү акында.
Өтө күчтүү акында. Быйыл канча жашка чыктыңыз? 52-жыл болсом балык жылымын 21-жыл бу. 22-жылы 70-ке чыккан болом. Жакшы. Бирке Марттын канчасында төрөлгөнсүз? Мартта эмес, ноябрь айында, күз айында 11 ноябрь төрөлгөм, күз айында. Күз айында. Мен bir тугандарымдан 8 bir туганбыз, Майрамбек. Уулдардан 4-өбүз, кыздардан 4-өбүз. Ана ошондо менен уулдардан менен кийинкиси иним бар, Базарбай деген. Иним бар. Ошол экөөбүздүн туулган күнүбүз бир күндө. 11 ноябрда экөөбүздүн туулган күнүбүз бир. Агайыны олтуруп алып ноябрь айында туулган күндү дайым бирге белгилейбиз, үй-бүлөлөр менен отуруп алып. Жалпы кыргыз элине, анан бу артыңызда өсүп келе жаткан жаштарга бир каалоо тилегиңизди айтып берсеңиз. Бул алам дүйнөдө кыргыздан бөлөктө канча элдер бар, канча өлкөлөр бар. Бул кыргыз эли Кудайым берген ушундай айкөл, жүрөгү таза, кыргыз жакшы адам келип кошуна болуп калса, бооруна батырып алат жакшы адамды. Кыргыз жакшы улуту ким болбосун, жакшы мүнөзү, жүрөгү, дили, ыйманы таза адам болсо, дос күтүнө берет. Бул бөлөк эле мен дебестен. Дос күтүнө бул кыргыздын ушундай пейили бар. Кыргыздын мына ушул күнгө чейин кыргыз эч качан эшигини, үйүнүн дарбазасыны кулптап да койбойт, мыктап да койбойт, илип да койбойт. Кыргыздын дарбазасы ачык турат. Кошуну колондорго ишенеп коюп, таштап коюп кете берет. Ай, мен 3 күнгө бала чака менен бир жакка кеттим. Кошуна карап тур. Ал өзүнүн тууганыдыр, тага жээнидир. Ушул айылдаштары болсо, короо ачык калды, бар жок калды. Мындай эле көз салып койсоң болот дейт. Ушул кыргыздын айкөлдүгү да. Кыргыздын айкөлдүгү. Эми жалпы жаштарга айтарым, айнанайын жаштар, кыргыздын өтө баалуу, эң жакшы салттарын унута көрбөгүлө. Салттарын унута көрбөгүлө. Бул эң эле жөнөкөйлөрдүн бири саламдашуу иретинде. Кыргыздын жаштары кебиресине мындай барасаң, тааныбайбы, тааныбасаң чыкпастан өтүп кете берет. Алдыңдан маңдайынан чыкса, инсан чыктыбы? Саламдашып кой, оозунун ичине жери кетет, балдар. Сенден эки адам жөө келетсе, жашыраагы улусуна салам берет. Ассаламу алейкум деп. Бул сизге тынчтык калам деген сөз. Ва алейкум ассалам деп алыг алып кой. Олтурган адамга, басып бараткан адам, атчан адам, жөө келаткан адамга салам берет. Сырттан кирген адам, үйдө отурган адамга салам берет. Кыскасы, жаштарга айтарым, айнанайын балдарым, жаштар, ушул кыргыздын өтө бөтөн элде жок салттарыны унутпастан билип жүргө, үйрөнүп жүргүлө, тарбиялуу болгула. Кыргызстанды, кыргызды келечекте сүйрөй турган жаштар. Музыкалык тергөө берүүсү. Биз соңуна чыктык. Саламатта калыңыздар.